Ушстапта курулуштарын баштоого алгачкы дарыктар көрүлүп жаткан Жумгал районундагы Түгөл суу сактагычынын бийиктиги 32 метр, туурасы 200 метр жана узундугу 1 чакырым болмокчу. Ошондо бул жерге жалпысынан 3 миллион куб метр суу батмакчы. Курулушун аяктоо 2025-жылга белгиленген бул өтө маанилүү объектинин калк кызматына коюлушу менен дароо Алтайдын сугат суулардан муктаждыгы толугу менен канааттандырылат. Ошондо буга чейинки 3,5 гектар аянтка нымдуулук жетишерлик өлчөмдө берилгенден тышкары кошумча 1200 гектар жердин дыңы бузулат. Жумуштардын алгачкы этабында жолду кеңейтүү жана электр линиясын тартуу мерчемделип, бүгүнкүгө 70% бүткөрүлдү. Айтмакчы, жергиликтүү чыдамсына күткөн Түгөл суу сактагычынын 4 тарабын теп булуу жоопкерчилиги Профэкспресс курулуш фирмасына жүктөлгөн. Азыркы күндө растительный слойду алып бүттүк буюрса. Эми бияктан чопо тартышыбыз керек Түгөл сайдан. Ылдыйдан. Ошакта жакшы чополор бар экен. Жол салуу. Ошого байланыштуу жолдорду оңдоп түзөө жумуштары жүрүп. Опораларды коюп бүтүп калдык буюрса. Укостор калды. Укосторунда бүтүшсө линияны тарта башташат. Негизги жумуштар жазында башталат. Кышында токтойбуз. Жалпы сметалдын аркы 1 миллиард сомго чамалаган долбоор боюнча аталган суу сактагычта топтолгон суу узундугу 10 чакырымга созулган канал аркылуу дыйкандарга жеткирилмекчи. Учурда анын 5 чакырымдык аралыгында Жумгал суу курулуш акционердик коомунун артисттери казуу жана бетон төшөмүнөн алек. Мындагылардын айтымдарында колдонуудагы техникалар кубаттуу жана жаңы. Андыктан токтоп калуулар жана үзгүлтүктөр жок. Ошондой эле керектелүүчү цемент аралашмалары да жетишээрлик. Чаектин центрине орнотулган жерби. Ошол жактан бизге даярдыктарды көрүп атат. Алар эртең буюрса бетон куябыз. Şu magistralды буюрса bir 1,5 километр бетонный подготовкасын куюп кетсек деп атабыз. Соок түшкөчөчү. Дагы лотоктор бар. Элер 60, элер 40 дегендер. Ошолор куюлуп атпайбы? 28 километр да. Ошонун баарын куябыз. Кичи мекенде курулушу башталган ушул ири долбоорго жарым кылымдык өмүрүн суу чарбасына арнаган Замирбек Кашкаров айрыкча кубанычта. Ал мындан туура 40 жыл мурун Түгөл суусун бөлүштүрүүчү курулманы тургузганлыктарын унутпайт. Бирок өнөктүк кызыган учурда нымдуулук баарысына тегиз жетпей, бири-бирине кетмен көтөрө чургандар да болгон. Андыктан суу сактагычтын курулушунун сапаттуулугун көзөмөлдөө ага милдеттендирилген. Стратегический өнүктүрүү долбооруна кирген объектлер, ошондо Жумгал районунан айтсам 3 объекти кирген. Ушул Түгөл суу батакханасы, Башкылганды суу БСР, анан Кара дөбө БСР. Мына ошол 2 объекти бүтүп, бул 3-сүсү мынакей быйыл башталды. Суу сактагычыбыз 5 миллион 995 миң доллар. Ал эми бул жакта Жумгал суу курулушу деп аткан объектиси 3 миллион 380 миң доллар. Сөз болуп жаткан объекттин курулушуна сарпталуучу 1 миллиард сом Ислам өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланууда. Ушундай эле олуттуу жумуштар Кочкор районундагы Шамшы суу сактагычынын курулушунда да байкалат. Негизи Нарын облусу боюнча Кыргыз Республикасындагы суу чарбасын өнүктүрүү стратегиясына жалпысынан 9 киргизилип, алардын экөөсү бүгүнкү күндө калк кызматында. Бөлөкбай Шеримбеков, Бакыт Самсакунов, Айдин Төлөбеков, ЛТР Жумгал району.